Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен мен биология мугалими Кийизбаев Капар Кийизбаевич болом. Бүгүнкү түзүлгөн татаал шарттарда үйдөн болсо дагы билим алууга умтулуп жатканыңарга ыраазы болуу менен келечекте илимдүү билимдүү жаштардан болуп өсүүңөрдү каалайм. Сабактын башында силерге ар түрдүү жаныбарлардын сүрөтүн көрсөттүм. Мына ушул жерден өзүңөр ойлонуп көргүлө. Эмне үчүн мына сүрөттө көрсөтүлгөн жаныбарлардын денесинин формалары ар түрдүүчө, ар башкача бири-биринен айырмаланып турат? Мына ошол суроого кичине болсо да ойлонуп көргүлө, кандай жооп табар экенсиңер, азыр көрөлүк. Туура. Анткени ар бир жаныбардын денесинин түзүлүш формасы анын скелетине жараша болот. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы канаттуулардын скелети. Бүгүнкү сабактын максаты канаттуулардын скелетинин түзүлүшүн биле аласыңар, ар бир сөөктүн аталышын атай аласыңар, пайдалуу канаттуулардын жашоосуна кам көрө аласыңар. Канаттуулардын скелетинин негизги өзгөчөлүктөрү учууга ыңгайлануусуна байланыштуу жеңилдиги, бекемдиги менен айырмаланат. Сөөктөрүнүн көпчүлүгү түтүкчө түрүндө болуп, ичине аба толгон. Көптөгөн канаттуулардын сөөктөрүндө моюн омурткаларында абага толгон көңдөөлөрү бар болуп эсептелинет. Ошондуктан булардын сөөктөрү өтө жеңил болуп эсептелет. Канаттуулардын скелети баш сөөгүнөн, омуртка тутумунан, кол бут курчоосунан жана бут сөөктөрүнөн турат. Баш сөөгүнүн курамына баш сөөк кутучасы, көз чанактары, тумшук сөөктүн үстүңкү жана астыңкы жаактары кирет. Канаттуулардын омуртка тутуму моюн, арка бел, куймулчак жана чычаң бөлүктөрүнөн турат. Баш сөөгү моюндун бир гана омурткасы аркылуу биригет. Канаттуулардын моюн бөлүгү жакшы өрчүп, анын саны 6-дан 25-ке чейин барат. Омурткалар бири-бири менен аябай тыкыз байланышып, ийилчээк болуп бириккен. Канаттуулардын омурткалары кабыргалар менен биригип, бир жак учу менен омуртка биригип, кабыргалар экинчи жагы менен төс сөөгүн бириктирип дагы канаттуулардын көкүрөк көөдөнүн түзүп турат. Алдыңкы бут курчоосунун скелеттери жерде суда жашоочулардыкы сыяктуу эле даалыдан, омуроо бөлүгүнөн, кароо бөлүгүнөн жана чеңгел бөлүгүнөн турат. Омуроо бөлүгү күң эки сөөк каржылык жана укурук сөөктөн, чеңгел бөлүгү майда сөөктөрдөн 3 манжадан турат. Ал эми арткы бут курчоосу жамбаштан, кашка жиликтен жана жото жиликтен түзүлүп турат. Демек, канат жактары алдыңкы кол катары эсептелинет дагы, бут сөөктөрү 3 түрдөн турат экен. Бут бөлүгү шыйрактан жана тамандын манжаларынын майда сөөктөрүнөн турат дагы, экөө биригип бут сөөгүн түзөт. Биз жогоруда атап кеткен сөөктөрдүн бардыгы чогулуп келип, канаттуунун скелетин түзөт экен дагы, мына ошол скелетине жараша биздин айтып аткан канаттуунун дене формасы мына ошондой болуп түзүлөт экен. Эми балдар, мына китепте көрсөтүлгөн 125-сүрөттөгү сөөктөрдүн аталыштарын жакшылап карагыла дагы, бардыгын эстеп калганга аракет кылгыла. Үй тапшырмасына мына бул жерде скелетти мен номер менен бердим. Ар бир номерине карап туруп, ошол номердеги аталыштарын силер өзүңөр жазып чыгасыңар. Андан сырткары эми үйдө бекер жатпай, жанагы биз өзүбүз айтып өткөн канаттууларга кам көрүп, үйлөрүн салып бергиле. Көңүл бурганыңарга рахмат, жакшы калгыла.